Өткөн заманда бир кишинин асыл тукум тулпары болгон экен. Ал тууралуу бирөө угуп калып, аны уурдагысы келет. Ошентип ал айла амал ойлоп, өзүн жолдон адашкан мусаапыр сыяктуу көрсөтүп тулпар ээсинин алдынан чыгат. Аны бул абалда көргөн тулпар ээси атынан түшүп, ага суу берип, анан тулпарына мингизет. Баягы киши ат үстүнө жайгашкан кезде тулпардын ээсин четте калтырып, "Эми бул ат меники болуп калды. Ишим ийгиликтүү болду. Айламалым ишке ашты" деп качмак болот. Ошондо тулпардын ээси ууруга кайрылып, "Менин сенден бир талабым бар" дейт. Ууру: "Ал эмне талап?" "Эгер сенден кимдир бирөө бул тулпарга кантип жеттиң десе, сен ага тулпардын ээсинин айлакерлик менен алдым дебегин. Бирок аны ээси белек катары берди деп айткын" дейт. Ошондо ууру "Эмне үчүн?" деп таң калат. Анда тулпардын ээси: "Мунун себеби адамдардын арасында өзү ара бири-бирине жакшылык кылуусу токтоп калбоосу үчүн. Анткени мындан кийин адамдар жолдон үзүлгөн мусаапырдын жанынан өтүп баратып, бул адамга жардам бербей эле койгула. Анткени өткөндө ушул сыяктуу бир адам мусаапыр болмуш болуп, баланчанын атын минип качкан дебеси үчүн" деп жооп берет. Ошондо баягы ууру аттан түшүп, тулпарды ээсине кайтарып, андан кечирим сурап өз жолуна түшкөн экен.